Ассаляму алейкум, эже сиңдилер. Кош бойлуу айымдарга кеп кеңештер. Тамактануу эрежеси. Тамактануу сапаттуу жана талаптагыдай нормада болууга тийиш, бирок ашыкча семирүүдөн да этиятташ керек болот. Кош бойлуулуктун башынан тартып аягына дейре аял болгону 10-12 килограммга гана салмак кошкону абзел. Кээ бир тамактарга басым жасап айрымдарын жебей коюу же колуна тийгендин баарын эле жей берүү аялды кооптуу абалга түртүшү ыктымал. Ар бир кош бойлуу аял өзүнүн табити менен үй бүлөлүк коомдук экономикалык абалына жараша өз алдынча бир мерчемдин алкагында жетиштүү деңгээлде белок, май, витамин, углевод жана минералдарды денесине кабыл алып туруусу абзел. Кош бойлуулуктун 6 айынан тарта туздуу тамактар азайтылып, курамында кальций мол болгон, мисалы үчүн сүт, айран, сыр, быштак жана башка ушундай сыяктуу тамактарды көбүрөөк жеши абзел. Дары-дармектер. Кош бойлуу учурда дары-дармек колдонуу опурталдуу, айрыкча түйүлдүктүн органдары калыптана баштаган маалда, тактап айтканда, алгачкы 3 айда аябай кылдат болуусу, керектүү болгон абалдарда доктурга кайрылып көрүнүүсү жана алардын берген кеп кеңештери менен аракеттенүүгө тийиш. Чылым бойдон түшүүгө жана өз маалынан эрте төрөткө себепкер болот. Ошондой эле баланын акыл ээсине оңбогондой терс таасирин тийгизет. Мына ошондуктан чылым колдонуу ары турсун, тамеки тартылган жерде жана бөлмөдө болбоо зарыл. Анткени бул төрөлө турган баланын келечеги үчүн өтө кооптуу. Боюнда бар аял кокусунан болгон ар кандай оор кыймыл-аракеттерден оолак туруусу, оор жүк көтөрбөөсү, бийиктикке жетүү үчүн катуу аракет кылбоосу же секирбөөсү жана узакка болгон оор сапарга чыкпоосу абзел. Өтө муздак же өтө ысык суу менен жуунбоо жана көпкө болбоо. Шарты менен мончого түшсө болот. Дайыма өздүк гигиенага олуттуу даражада көңүл бурууга тийиш. Тиштин тазалыгы аябай маанилүү. Кош бойлуу болгонго чейин эле тиштерди даарылатып каратуу жана ар дайым таза кармоого аракет кылуу керек. Алгачкы жана акыркы 3 айда колдон келишинче абдан таза кармоо зарыл. Баланы төрөгөн эненин өз баласын эмизүүсү аябай маанилүү. Кылымдарды карыткан кыргыз элинде сүт менен кирген мүнөз сөөк менен кошо кетет деген накыл сөздөр бар эмеспи? Эмчек эмизүү бала менен эненин ортосундагы мамилени, сүйүүнү, мээримди күчөтөрү бышык. Бала эмгизген эне өзүнүн энелик милдетин аткарууга, бактылуулугуна бөлөнөт. Эненин сүтү наристенин ар кандай ооруларга каршы бекем, иммунитеттин күчтүү болуусунун камсыздайт. Маселен, эненин сүтү эмчек эмген балдарда көп кезигүүчү эң жаман оорулардын бири болгон ич өткөктөн сактайт. Наристе да эненин көкүрөгүндө жатып энелик мээримге сөз менен айтып бир алгыс бактылуулукка бөлөнөт. Эне баланы колуна алуу менен ага өзүнүн энелик мээрими менен ырайымдуулугун өткөрөт. Эненин колунда, көкүрөгүндө жатпаган баланын ташбоор, мээрим, ырайымы жок мерес болуп өсөрү баарыбызга белгилүү. Баланы эң азында 6 ай бою жалаң гана эненин сүтү менен багуу керек. 6 айдан кийин баланын жашына жараша башка сүт жана кошумча тамактарды берсе болот. Медициналык изилдөөлөр боюнча алгачкы төрөтү 30 жаштан өтүп балалуу болгон аялдар эмчек рагына көбүрөөк кабылат. Ал эми эмчек рагына кабылуунун башкы себептери
төрөбөө жана бала эмизбөө болуп саналат.